Урматтуу угармандар, биз ушул багбанчылык Кыргызстандагы ушул айыл чарбасынын келечеги, аткарылып жаткан иштер жана анын учурдагы абалы тууралуу сөз кылуудабыз. Жана студиябызда багбанчылык боюнча адис Медербек Жаамбаев ушул теманын алкагында бизге маек курууда. Ал эми биз өзүбүздүн эфирибизди улантабыз. Медербек мырза, ушул сиз дагы ушул Кыргызстанда билим алып, андан соң ушул билимиңизди андан ары дагы тереңдетүү максатында дагы ушул чет элде дагы билим алып, ушул айыл чарбасы жагында, багбанчылык жаатында дагы ушул билимиңизди тереңдетип жаткан маалыңыз. Андан сырткары ушул азыркы учурда Кыргызстанга келип, бир катар ушул дыйкандарга же болбосо жаш ишкерлерге ушул жаатта ушул багбанчылыкка кызыккан жалпы ушул жарандарыбызга атайын бир курстарды өтүү бүгүнкү күндө ушул өзүңүздүн билимиңизди дагы жайылтып, аларга дагы кеп кеңешиңиз менен бөлүшүп келесиз. Анын ичинде ошол эле алма өстүрүү, мисте, жаңгак, бадам өстүрүү сыяктуу бир катар ушул курстар бар. Маселен, мына ушул жаатта сиз билим алган адам катары, мына ушул жаатта адис катары кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Бүгүнкү күндө жаш ушул багбандар кандай кемчиликтерди бүгүнкү күндө кетирип жатышат? Эмнеге көңүл бурушубуз керек? Мына ушул жаз дагы келатат. Кандай көчөттөрдү тандашыбыз керек? Кандай уруктарды биз туура колдонушубуз керек? Сугат маселеси, ушул климат, мына ушулар тууралуу айтсаңыз. Абдан орунду, жакшы суроо болду. Мен бул суроого жооп берүүдөн мурда азыр Кыргызстан эмне үчүн экономикада дүйнөнүн рыногуна чыга албай атат деген суроого кичине токтоло кетейин. Баягы бүтпөй калды эле. Биз ФАОнун баягы дүйнөлүк организациянын статистикалык маалыматтарын бүт илимий чөйрөдө колдонобуз. Ошого караганыбызда мистеде биз 20 быйыл уже 10 катарга түшүп калыппыз. Бир аз 1000 тоннаны тегергенде мисте өндүрөбүз. Мисалы да, бирок биз мистени мындай бак куруп, ал жерден түшүм жыйнабайбыз да. Жалпы жонунан 99% бактар бар, өтө аз. Анан эски советтер учурунда курулган бактар. Жалпы жонунан токойдон терилген мистелер. Бирдей эмес, уруктары ачылганы, жарылганы, ичинин көлөмү табигый мисте десек болот да. Табигый мисте уруктан чыккан баардыгы башкача да. Эми биз дүйнөлүк экономикага чыгыш үчүн бирдей сапаттагы түшүм алышыбыз керек. Сапаты жогору болуш керек. Ал үчүн аны чече турган негизги 50% түзгөн бул нерсе сорт болуп саналат. Айыл чарбада каала мөмө жемиш бактарында көчөт болсун, каала жашылча өстүрүүдө бадыраңдын же дарбыздын сорту болсун. 50% ошол ийгиликке жетиш үчүн туура сортту, жакшы сортту тандашыбыз керек. Бул бир. Ошол климатка туура келген, жакшы түшүм берген, азыркы учурда заманбап элдердин талабы кандай болуп атат. Бул деле бир мода да, айыл чарбада деле ар бир сорттун модасы бар. Мөмө жемиш бактарында бир 10 жылдын тегерегинде болот. Акыркы жылдары илим техниканын өнүгүүсү менен тез сорттор чыгып атат. Өзгөчө шабдалы окшогон, өрүккө окшогон сорт түрлөрдө дагы тезирээк чыгат да. Мистеге окшогон, жаңгак окшогондо бир аз кечирээк чыгат сорт, чыгышы кыйыныраак. Тезирээк чыккан сорттор дагы тез сорттор алмашып атат. 10 жыл мурдагы же 20 жыл мурдагы сорттор азыр көбүнчө өзүнүн ички рынокто үйрөнүп калган болуш үчүн Симиренко деген сорт бар. Бир Олимпоздун аты бул. Ушулга окшогон же Жанатан деген алма сорту бар, мисалы. Ошого окшогон сорттор болушу мүмкүн. Бирок ички рынок үчүн. Биз сырткы рынокко дүйнөдө кайсы өлкөлөр көбүрөөк кайсы мөмөнү сатып алып атса, мисалы алманын үстүнө мисал берели. Алмада эң Туркия экспорттогон мөмөсүнүн 40%-ын Ирак өлкөсүнө сатат. Ирак ушунча көп алма сатып алат да. Ошондон эле экинчи катарда Россияга сатат. Бизге Иракка караганда Россия бир аз дагы туурарак келет экспорт жагынан. Тилин билебиз, бир канча жаран ушул жакта иштейт, өндүрө турган болсок, келишимдерибиз дагы туура келет. Арзан акча менен биз Россияга товарыбызды жеткирип сата алабыз да. Ошол Туркия сатып аткан базарларды биз деле ээлесек болот. Ошол эле черешняда күнүнө сезон мезгилинде 30 фурадан черешня кетет Москвагача. Биз деле бул базарлардын бир бөлүгүн ээлесек болот Кыргызстан катары. Ал үчүн биз дагы Өзбекстанга окшоп, Туркияга окшоп биз дагы сапаттуу көчөттөр менен, сапаттуу сорттор менен, билимдүү адистер менен чогуу иштешип, туура жерде туура көчөт менен иш кылсак, дүйнөлүк рынокко чыга алабыз да. Анан аянтты саясат, мындай айыл чарбанын саясаты бар. Канчалык майдалаган сайын ошончолук түшүү көбөйө берет, пайдасы азая берет да. Американыкындай азыр Өзбекстан ошого өтө баштады. Айыл чарба министрлиги уюштурат бул иштерди. Мүмкүн болушунча чоңураак аянттарды 10 гектар, 100 гектар, 200, 500 гектарлаган аянттарды бир эле мисте багы, алма багы кылып, бир канча техника менен ишти бүтүрсө болот. Ар бир 10 сотук, 20 сотуктан бөлүп алып, же 1 гектардан 50 сотуктан бундайда ишибиз көбөйө берет да, жерден уткурабыз, убакыттан уткурабыз. Ошого окшогон иштерди дагы аткарышыбыз керек. Чоңойтушубуз керек да, биригишибиз керек кээ бир темада. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, азыр жаз келе атат.
бутоонун сезону башталды. Бутоо жөнүндө айта кете турган болсок, бутоо эмне үчүн аткарылат? Бутоо мөмө жемиш дарактарында керексиз куурап калган, ооруп калган, ичине карап өскөн дарактын ичин көлөкө кылып койгон бутактарын ашыкча өсүп кеткен, же болбосо керексиз бир жерден эки бутак чыгып калса, параллель деп коебуз. Параллельно өсүп алган бутактарды кесип, суюлтуп, азайтып, кыскартып, биз даракты адамдын чачын алып жеңилдетип койгондой эле дарактагы жеңилдетип, керексиз бутактарын алып салабыз, керектүүлөрүн калтырабыз. Бунун аты бутоо. Бутоону негизинен биз эки түрдө бутайбыз: жайкы жана кышкы. Кышкы бутоо күз мезгилинде жалбырактар төгүп атканда башталып, эрте жазда бүчүр ойгонуп, дарак ойгонгонго чейинки аралыкта буталат. Основной негизги бутоо ушу кышкы бутоо. Бирок кышкы бутоону дагы кээ бир аймактарда күздө бутаса болот, кээ бир аймактарда жазда. Кайсы жерде кыш мезгили катуу суук болбогон аймактарда күздөн баштап бутай берсе болот. Эгерде кыш мезгили -10, -15, -20 градустар болсо, суук аймактар болсо, жаш бүчүрлөр, бир жылдык бутактар жакшы суукка чыдамсыз болот да, жаш болот. Көчөт деле жаш көчөт чыдамсыз, чоң дарак чыдамдуу болот. Дарактын эң чыдамдуу бөлүгү өзөгү, баягы ствол деп коет. Ал алмаларда -35, -40ка чейин чыдаса, жаңгак окшогон түрлөрдө -20-25ке чейин чыдайт градус. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктарга сунушум 80% биз жазда бутаганыбыз жакшыраак. Кышта суук өтүп кеткенден февралдын 5-10унан нар жагына, февралдын 10-15инен баштап марттын 10доруна чейин, кээ бир тоолуу аймактарда марттын ортолоруна чейин болуп кетиши мүмкүн. Кеч деле бутаса болот, жалбырак чыгып. Бирок көбүнчө сунуштабайбыз. Эмнеге дегенде, уже вегетациялык период башталды. Ал даракты кескенден дарак деле адамды операция кылгандай болуп стресске кирет. Анда эртерээк кыла турган болсок, эртерээк бутаганыбыздан кийин бутагандан чыккан отундарды алып чыгып полиядан, себеби аларда оорулар, зыянкечтер болушу мүмкүн, ыктымалдык жогору болот. Тазалап, же болбосо ошол эле таза боло турган болсо, ошол эле бактардын, интенсивный бактардын ичине атайын техникалар бар. Майдалап, опилка сымал кылып, органикалык жер семирткич катарында тезирээк чириткенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот да. Бутагандан кийин мына эрте жазда кылына турган иштерди айта кетели. Бутадык дейли, ушул февралдын этегинде, марттын башында. Анан бул жерге дагы жараша. Эгер сиздин жериңиз 10 сотук же 1 гектарга окшогон кичинекей аянт болсо, эртерээк бутаганыңыз жакшыраак. Анан 10 гектар, 50 гектар жериңиз бар боло турган болсо, анда айласыздан дагы январдан баштап бутай беришет. Себеби дегенде бутай турган адамдын саны жетишсиз. Физически жетишпейт мына жерге. Практиканы айта кетейин, Туркияда азыр Коня областында жашайбыз биз, окуп. Ал жерде деңиз деңгээли 1000 метр. Орточо мына Кыргызстандын шаарларына, Бишкекте, Оштой, Божомолдо температура, климаттары да окшош кетет. Ошон үчүн ошол жерден мисал берип атам. Ал жерде ошол 60 гектар, 80 гектар, 100 гектарлык алма бактарын кыдырып жүрөм 1-2 жылдан бери. Айласыздан алар жумушчу жетишпегенчен январ айынан баштап бутай башташат. Январдан ошо марттарга чейин бутайт, 2-3 ай. 10-20га жакын өздөрү үйрөткөн күчтүү бутай тургандар бар. Ушундай ситуация өзгөрөт бул. Кышта буталат, жазда буталат деп чызык коюлбайт. Айыл чарбада 2 кошу 2 дайыма 4 болбойт. Кээде 3, кээде 5 болуп калат да. Ситуация жашат. Жериңиз азбы, көппү, климатыңыз ысыппы, суукпу, сортуңуз эмне, кайсы түрдөн бак куруп атасыз. Абалга жараша кээде бул кылганыңыз жакшыраак болот, бул кылганыңызга караганда. Ошого жараша буну эми адистер менен кеңеш керек да, ар бир аймакты канча. Жалпы жонунан канча даракты эрте бутасак, ошончо эрте жазда эрте ойгонот. Кеч бутасак кечирээк ойгонот. Эгер эрте жазда үшүк бар боло турган, өзгөчө үшүк эрте жазда эрте ойгоно турган түрлөрдө өтө маанилүү. Бадам, кара өрүк, гиляс, черешня, вишня, өрүк окшогон түрлөрдө эрте гүлдөгөндүгүнө байланыштуу үшүк уруу маселеси чоң. Анан мындай жерлерде кечирээк бутаган жакшыраак болот. Ошон эле жанда чаңдашуу. Бунда сөзсүз астын чызып айтайын ушу сөздү. Чаңдашуу маселеси өзгөчө бадам, черешняга окшогон, мистеге окшогон түрлөрү сөзсүз. Бадам, жаңгак окшогон түрлөрүбүз. Чаңдашуу болбосо түшүм аз болот. Чаңдашуу болбосо түшүм аз болот. Бир дарактан 20 килограмм түшүм алышыңыз керек болсо, 2 килограмм түшүм алып жүрө бересиз. 1 килограмм түшүм алып жүрө бересиз. Мен ушундай жашы улуу 60, 50, 65 жаштагы инсандар менен жолугуп атабыз. 10 жыл бирөөсү айтат, бирөөсү 12 жыл мен черешнядан түшүм ала алган жокмун дейт. Ошол туура эмес буталгандан 1, 2 чаңдаштыруу үчүн кошпой эккени мен дейт да. Эми кичинекей эле бир сүйлөм кээде ушунчалык чоң нерсени таасир этет. Сиздин көптөгөн акчаларыңызды, көптөгөн убактыңыздан уткурат же пайда берет же зыянга учуратып атат да. Бул чаңдаштыруу табигый процесс эмеспи? Аны жасалма түрдө да кылса болобу? Жасалма түрүндө кылса болот, бирок жалпы жонунан биз негизги сорттордун көпчүлүгү, түрлөрдүн көпчүлүгүндө өзү менен өзү чаңдаша албай турган сорттор бар. Аларга биз сөзсүз түрдө чаңдаштыруучу сортторун кошо сунуштайбыз.
мисалы бадамда бере турган болсок, Ferragnes деген сорт бар, кеч гүлдөй турган Франциянын сорту. Буга Ferraduel деген сорт чаңдаштыруучусу бар. Илимпоздордун кылган иши ошо. Кичинекей майда иштерди кылат, бирок көптөгөн 100 жылдаган процесстерди чечип бере турган иштерди бүтүрүшөт да. Черешняда Cordia Regina деген жакшы сорт бар, ага чаңдаштыруучу Cordia деген сорт сунушталат. Кээ бир жерде ушул эле сорт башка өлкөнүн башка аймагында бирдей убакта гүлдөп атса, ошол эле өлкөнүн башка аймагында же Кыргызстан Ош областында башка гүлдөсө, Талас областында башка гүлдөп калышы мүмкүн да. Эртерээк же кечирээк. Ал үчүн эң жакшысы илим адамдарыбыз, илимпоздорубуз, университеттеги улуу инсандарыбыз адаптация, акклиматизация деген изилдөөлөрдү кылыш керек. Мисалы, мен Жалал абадта, Таласта, Ысык көлдө, Нарында алманын эң жакшы болгон 10 сорту, жаңгактын эң жакшы болгон 10 сорту дүйнөлүк рынокто алып келип 3 жыл, 4 жыл сынап көрүшүм керек. Алардын ичинен бир экөөсү аябай жакшы жыйынтык берет. Үшү курбайт, жакшы түшүм берет, бири-бирин жакшы чаңдашат. А бир экөөсү вообще начар болот, аябагандай начар болот. Кээ бири орточо болот. Ошого жараша биз сунуштайбыз ишкерлерибизге, фермерлерибизге. Бул сорттор менен курсаңыз, сиз көп жагынан утасыз. Бул сорт жакшыраак жыйынтык берип атат сиздин аймагыңызга депчи. Ушул иштерди тез арада кылышыбыз керек. Кыргызстан катарында. Аны кылбастан божомолго салып кылганда көбүнчө катачылыктар кетип калып атат. Кээ бир аймактарда кыш эрте келет, кээ бир аймактарда кыш кеч келет. Вегетациялык период алмаларда мисалы Анна, Жерсеймак, Самаррет деген жайкы сорттор бар. Июлдун 15-леринде баштап пыша баштаган. Анан кийин Гала деген сорттор келет. Гала, Галакси Гала, Руби Гала, Мондиал Гала, Шинига Гала, Галавал, акыркы чыккан жакшы сорттордон Галавал деген сортту сунуштайм көп эле адамдарга. Жакшы кызаргандыгы үчүн, чоң болгондугу үчүн мөмөлөрү. Түркияда ошондо эгип, жаңы плантацияларды курганга аракет кылып атат себеби дегенде мен дагы өзүм өлкөм өнүгүш үчүн жакшы маалыматтар бөлүшкөнгө аракет кылып атам. Эми октябрда, сентябрда Редчиф, Суперчифке окшогон сорттор, анан кийин Гренни Смитке окшогон жаш алма, анан кийин Pink Lady, Розиголов деген, Фужи деген алмалар бар да. Октябрда бышкан Фужи, ноябрдын 10-дорунда, 15-леринде быша турган Pink Ladyге окшогон сорттор бар алманын. Мен толуу бир аймакта бак кура турган болсом, алма бак, Pink Ladyни курбашым керек. Ал жерде сентябрдан баштап суук түшөт, кызарбай калат, бышпай калат, кар түшүп, дарактардын баары сынат. Мен экономический майнда мөмө ала албайм. Андай жерлерге жайда же болсо күздө быша турган Галага окшогон сортторду сунуштайбыз. Ал эми ноябрда, декабрда кыш келе турган, кыш кеч келе турган аймактарда ошол сентябрь, октябрда быша турган сортторун сунуштайбыз. Ошол жерде жакшы өсүп, жакшы кызарып, мөмөсүн толук жетиштирет да. Бул төр эле тамдаш эмес, түрдүн ичинде дагы сорттор бөлүнүп кетет, эрте бышканы, кеч бышканы болуп. Мына ушундай детальдары бар да. Бул маселеге өткөнгө чейин да бир нерсени тактап алайын деп атам. Баягы илимпоздор ушундай болот да, өзүнүн тилинде сүйлөп кете берип, анан бизге кайрым нерселер түшүнүксүз болуп калат да. Чаңдаштыруу маселесине келгенде, ал кандайча бул бак менен бул бакты чаңдаштырабыз дейсиз. Экөөнү катар отургуш керекпи? Эмне кылыш керек? Же бири-бирине тийиштириш керекпи? Жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрө кетиңиз. Анан экинчи маселе бул органикалык, табигый өзү көбөйүү тууралуу дагы кеп кылалы. Биринчи чаңдаштыруу тууралуу кеп кылып алалы. Чаңдаштырууга келе турган болсок, кээ бир түрлөр сөзсүз түрдө чаңдаштырууну талап кылат да. Мисалы бадам, мисалы черешняга окшогон түрлөрдүн көпчүлүк сорттору 80% өзүн өзү чаңдаштыра албайт. Өзүн өзү чаңдаштыра албаган үчүн ага кошумча чаңдаштыруучу сорт эгишибиз керек. Бул мөмө дарактары, мындай бир аз башынан өтөйүн. Бул эми кыска аралыкта гана түшүндүрөбүз, колдон келишинче аракет кылалы. Жанына отургуз коюш керекпи мындай? Бадамдарда катар-катар, бир катар А сортун, экинчи катар Б сортун, үчүнчү катар А сортун, төртүнчү катар Б сортун кылган эң жакшы чаңдаштыруу системасы. Анан 9га 1 деген система бар. 9 дарак кызыл алма кылам, 10-чу сары алма, Golden Delicious, 9 алма Redchief, 10-чусу Golden Delicious мисалы. Экөө бири-бирин чаңдаштырат. Аслында мен Redchief кызыл алманы американ сорту бул. Өндүрүп саткым келип атат Россияга. 1000 дарагыман 900 дарагы Golden Redchief болот. 10 дарагы 9га 1 кылып катар кете бересиз. Дагы бир ыкмасы бар. 4 катар кызыл алма Redchief мисалы, 1 катар сары алма. 4 катар кызыл алма, 1 катар. Ошол ортодогу сары алма эки жактагы 2 катарды чаңдаштырып берет да. Чаңдаштырууда негизи 2 ыкма колдонулат. Табиаттын 2 ыкмасы. Биринчиси энтомофилия деп коет, курт кумурскалар. Курт кумурскалардын ичинен 98% основной, 95% ары, бал арылары. Себебинде гүлдүн ичинде нектар бар. Ошо нектардын жагымдуу жытын, жакшы көрүнүшүн чакырат арыны. Ал бал чогултуп атам деп биздин мөмө дарактарды чаңдаштырып мөмөгө айландырып берет да. Бул бир. Экинчиси анимофилия деп коет. Бул шамал менен чаңдашуу. Шамал менен буудай, жаңгак, мөмө дарактарына тиешелүү болсо, буудай, арпа, жүгөрүлөр, основной тал өсүмдүктөрү мөмө дарактардын ичинен мисте, жаңгак түрү бул шамал менен чаңдашат. Буларда эч кандай сары, кызыл гүл көрбөйсүздөр деле. Баягы кээ бир айтып коет го, жаңгак түнү гүлдөйбү? Жаңгактын түбүндө уктасам эмне болот дегендей бир суроолор бар. Жаңгак түнү гүлдөбөйт, күндүз эле гүлдөйт. Эркек жана ургачы гүлдөрү бир даракта ар жерде болот да. Буларга биз моноик деп коебуз илимде. Анан хермафродит деген сөз бар. Бир эле гүлдүн ичинде эркек дагы ургачы дагы органдары баары толук болсо хермафродит. Булар
алма, алмурут, өрүктөр хермафродитке кирет. Муну экөө ошо жаңгак кирет. Диоик деген дагы бир терминибиз бар. Бул эки үйлүү деп койсок болот. Эки үйлүү. Бир даракта жалаң гана эркек гүлдөр болот, бир даракта жалаң ургач гүлдөр. Буга мисте. Эгер мен жалаң эркек дарактардан бак курсам, мен мөмө ала албайм. Ургачылардан турса деле ошондой экен да демек, э? Түшүнүктүү. Терминдериңизди дагы бир аз токтотуп туруңуз. Эми дагы бир көйгөйлүү маселени сурап калайын деп жатам да. Адистер бизде баягы сиз айтып аткандай 100 гектар бакчалар аз. Жокко саналсак болот. Табигый Жалал Абадта Арсламап бар, жаңгак айдыңында. Анан ошол жакта адистер айтат да, бул жакта жаңгактарды терип кете берип, мурдагы өсүп чыккан бактар эскирип атат, жаңылары чыкпайт. Бул эртели кеч ушул токойду жок болуусуна алып келет деп. Ушул сыяктуу көйгөй бар. Бул маселени кандай кылып чечиш керек? Жасалма жол менен чечсе болобу же кайра эле ушул табигый процесс өзү оңдоп кете алабы? Табигый процесс оңдоп кетиш үчүн биз адам баласы зыяныбызды азыраак тийгизишибиз керек. Эми биз экономикалык жактан дагы өзүбүздү кичине жаныбызды багыш керек болот атпайбы? Жаныбызды багышыбыз керек. Ошол эле учурда ал бизге мөмө берип аткан дарактагы бир жандуу болгонун унутпашыбыз керек. Мисалы мөмөнү күз мезгилинде, мөмөлөрүн топтоп аткан мезгилде жыгачтар менен биз жаш бутактарына урабыз катуу, таш менен башка менен. Бул учурда кийинки жылы сизге мөмө бере турган, кийинки жылы сизге акча бере турган, рызкы бере турган мөмө бүчүрлөрүн дагы кошо сындырып коесуз да. Ошого окшогон детальдар бар. Анан сөзсүз түрдө оору, зыянкечтери, агротехникалык иштери, кичине азык сатып берсек дагы жакшыраак, көбүрөөк түшүм ала алабыз, сапаттуураак, чоңураак түшүм ала алабыз. Сугара турган болсок, мезгилинде дагы жакшыраак түшүм ала алабыз. Булардын сөз аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эми Жалал Абадта жаңгак токой бул негизи биздин кесип эмес. Ал табигый өскөн экологдордун, биологдордун дагы көбүрөөк баш оорута турган маселеси. Биз дагы тиешебиз бар сөзсүз түрдө. Ал жерде кошумча бул дүйнөдөгү Жалал Абадтагы Арсламап жаңгак токой эң чоң табигый токой. 600 миң, 630 миң, 640 миң, 608 миң деген ар кандай булактар бар илимий маалыматтарда. Жалпы жөнүнөн 600 миң гектар десек дагы, ошонун 40 миң, 50 миң гектары таза, pure walnut деп коет, таза жаңгак өскөн аймактарда. Жаңы чыгып эле атышат негизинен, бирок оорулары, зыянкечтер дагы болуп, биз дагы талкалап ошол нерселерибиз бир аз маселе болуп атат. Ал башка бир маселе, биз азыр заманбап багбанчылыкка эме кыла турган болсок, баягы мистеде ургач эркектеди уккан сөздөр аралаштырышыбыз керек да. Буну жөнөкөйрөөк тил менен айта турган болсок, биз жылкы 5-6 ургачы жылкыга бир эркек жылкы кошобуз да, айгыр. Штабы баласын алыш үчүн үйүрдө бир эркек сөз болот. Дал ошол эле система менен 8 дарака же 11 дарака чейин, 8ден 11 бир эркек мистени кошо эгишибиз керек бак. Ошондо гана биз толук түрдө түшүм алышыбыз мүмкүн да. Эркек сортторун жайгаштырып атканда эле шамал кайсы багыттан келип атат, ошол жакка карап жайгаштырылыш керек да. Эми мында сырткары дагы айтып калбадыкпы, мына ушул гектарлап абдан көп бир көлөмдө айдаш керек деп. Анан сөз түрдө бүгүнкү айыл чарбасындагы дагы бир негизги көйгөйлөрдүн бири бул техникалык базанын жетишпестиги да. Мына ушундай көптөгөн аянттагы ошол эле алмабак болобу же башка ушул сектор болсун, сөз түрдө аны техникалык жактан баягы мындайча айтканда камсыздоо дээрлик бүгүнкү күндө жетишсиз болуп келет. Маселен ошол эле тракторлор, ошол эле комбайндар же башка техниканы айтсак, бүгүнкү күндө бул маселени кантип чечиш керек? Бул жагынан кандай көйгөйлөр бар? Бул жагынан айыл чарбанын кайсы жагын карасак эле биз көйгөйдү көрөбүз адис катарычы. Негизи айыл чарбада 7-8ге бөлүнөт. Сугаруу жагынан өзүнчө адистери болот. Топурак жагынан өзүнчө топурактын. Биз өсүмдүк өстүрүү жагы, өсүм коргоо жагы дагы өзүнчө эки бөлүнүп кетет. Фитопатологдор, энтомологдор деп. Энтомолог курт кумурсканы менен күрөшкөндөр, фитопатолог оорулар менен күрөшкөндөр. Ар бир кесиптин өзүнүн адиси бар да. Биз доктор деп коебуз. Көз доктор өзүнчө, жүрөк доктор өзүнчө, сөөк доктор өзүнчө болгондой эле. Эми бул сиздин сурооңузга жооп бере турган болсок, колубуздан келишинче бизде көп айыл чарба техникалары эски, ыкмада өндүрүлбөйт, азыр өндүрүлбөйт, эски техникаларыбыз калган. Жаңы Кытайдан, Туркиядан, башка өлкөлөрдөн алып келип колдонуп аткандар бар, күчү акчасы жеткендер. Буну кандай кылып чечсек болот? Жеңилирээк түрлөрүн, мисалы селканын деле баягы пневматический күчтүү селкалар бар да, себүүчү аппараттар. Аларга балким илимибиз жетиш бир аз кыйыныраак, акырындык менен болоттур, бирок жөнөкөй болгондорун биз тез арада өзүнүн адистер менен чыгарсак деле болот да. Өзүбүз өндүрмөйүн башка өлкөгө биз көз каранды болуп жүрө беребиз. Коңшу өлкө болсун, башка өлкө болсун, аны уругунан баштап, көчөтүнөн баштап, айыл чарба техникасынан баштап, эң негизгиси адам адисти тарбиялап, жакшы күчтүү адистерди көбүрөөк чыгара турган болсок, ар бир күчтүү адис менен күчтүү ишкерлер чогуу иштеше турган болсо, Кыргызстан тез арада бутка туруп кетсе болот да, ушул тармакта. Эми Кыргызстан ичинде деле кээ бир адамдар азыр өзү алдынча тракторларды, башка нерселерди жасап атышат. Ошон бул тармакка эч кандай тиешеси болбогон адамдар деле бар, кызыгуусу күчтүү болгон. Алар менен чогуу иштешип, ушул тармакта илими бар адамдар менен чогуу иштешип, биргеликте жаңы техникаларды өндүрсөк болот.
Багбанчылыктын өнүгүүсү тууралуу айтканда жогоруда көйгөйлөр тууралуу кеп кылып калбадыңызбы? Кыргызстанда дагы бир орчундуу маселелер бар. Бул бак дарактардын оорулары. Ошол эле бактериялык күйүк жана башка карантиндик оорулардан бери бар да. Буларды чечүү багытында илимде бүгүнкү күндө кандай көз караштар жасалып жатат? Көз караштар бар. Кандай аракеттер жасалып жатат? Негизи багыт суроо башка адамга берилип калды. Биз бул нерсенин адиси эмеспиз, бирок колубуздан келишинче жооп берүүгө аракет кылалы. Өсүмдүктөрдүн ар бир өсүмдүктүн өзүнө тиешелүү оорусу, зыянкечи вирусу бар. Топурак оорусу болушу мүмкүн же үстүнкү органдардын оорусу болушу мүмкүн. Карантин деп коебуз, башка өлкөдөн келген, аябаган опасный болгон ооруларды, зыянкечтерди биз карантин деп коебуз. Ал жерде чек араларда биздин фитосанитардык кызматкерлерибиз, адистерибиз отуруп текшерет негизи. Бирок канчалык деңгээлде текшерилип атат, канчалык деңгээлде таза көчөттөр, таза уруктар, үрөндөр кирип атат Кыргызстаныбызга, топурагыбызды булгап койбой атамы? Колорадский жук деп коет, Колорадо штатынан келген. Ошого окшоп башка өлкөлөрдөн көп оорулар кирип келип атат. Эми бул канчалык деңгээлде ишке ашып атат, мен ал жөнүндө толук маалыматым жок. Маселе бул жерден мындай болуп атат да. Жөнөкөй дыйкан кантип жуктуруп албаш керек, өзүнүн талаасына сугарабы, көчөткө отургузат, сатып алат ар кандай, Анан бул багытта кандай сунуштарды берип атасыздар сиздер маселе? Эми козгарын, грибок деп коебуз, козгарын оорулары негизинен абада нымдуулук көп болгон мезгилдерде, жаз мезгилинде жана күз мезгилинде көп болот. Жай мезгили ысык болгон үчүн, кыш мезгили суук болгон үчүн бул мезгилде көп көрүлбөйт. Өзгөчө ошо эрте жаз, кеч күздө биз дарыларды чачууну сунуштайбыз. Дарылар дагы сөзсүз химиялык жол менен болуш керек эмес. Органикалык жол менен өндүрүлгөн дарылар деле бар. Же болбосо башка ыкмалар деле бар. Мисалы эң баштап биз туура буташыбыз керек. Туура буталган дарак жарык дарактын ичине, баардык органына, жалбырагына, мөмөсүнө, бөчүрлөрүнө жакшы тиет да, мөмө бөчүрү көбүрөөк болот, мөмөлөрдүн сапаты жакшы болот, кызыл болот, чоң болот. Ошол эле учурда жарык эле эмес, шамал дагы дарактын ичине кенен кирип, кенен сойлоп чыгып кете ала тургандай формаларды беришибиз керек да. Ошондо жыш болбогон дарактын ичинде оору дагы аз болот. Жыш боло бере турган болсо, ал жерде козгарын оорулары, бактерия оорулары көп көрүлөт. Бул бутоодон башташыбыз керек биринчиси. Экинчиси, сугарууда дагы туура сугарышыбыз керек. Ар бир мөмө дарагын өзүнүн нормасы бар, 600 мм, 400 мм, 800 мм жылына суу муктаждыгы бар. Буну илимпоздор аныктап койгон. Мисалы алмада 800 мм, жаңгакта алмада, мисте бадам 200, 300, 400 мм суу менен деле жашай берет. Алжирге окшогон өлкөлөрдө, Кыргызстан адырларында эч кандай маселе болбой өсүп, даже мөмө берген дарактарыбыз бар. Бирок суу бере турган болсок, 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе түшүм көбөйөт. Ошол эле даракта. Суунун пайдасы ушундай. Фитофтора деген тамыр чирик оорусу бар. Көп көрүлгөн бир оору. Баардык мөмө жемиш дарактарына көрүлөт бул. Буга эмне кылыш керек? Буга сууну нормада коюш керек. Мүмкүн болсунча тамчылат сугар менен сугарганга аракет кылыш керек, мүмкүнчүлүгү жетсе. Жанында арыгы көп, арыктан көп суу агып атса деле тамчылат сугардын пайдалары көп. Санап бүтпөйсүң. Эң негизги 5-6 жакшы пайдасы бар. Ошол оорудан азыраак кырмайт. Анан көчөт эгип атканда терең экпеш керек. Тикпеш керек. Көчөттү уланган жери сөзсүз түрдө жердин үстүнкү бөлүгүндө калыш керек. Уланган бөлүгү биздин мындай воротабызда, дарбазабыз. Ал жерден оорулар, зыянкечтер кирип, ооруну пайда кыла турган жер. Ал мүмкүн болушунча түштүк тарапты каратып эгиш керек көчөт. Себеби дегенде күн чыгыштан чыгып батышка батканда көбүнчө түштүк аймак, түштүк жер, кайсы аймактын болсун түштүк аймагы, түштүк бөлүгү дайыма күн тийип турган болгон үчүн кар жаybы, жамгыр жаybы ал жер тезирээк кургап, бактерия, козгарын оорулары азыраак учурайт да. Ошол себептен улам. Жыйынтыктап айтканда көчөттү туура тандаш керек, топуракты таза дезинфекция кылып туруш керек, даярдабы? Анан жанагындай сугаруудан жакшы таза суу менен сугарыш керек. Эч кандай вирусу жок, ары бери агып келбеген, Нормасында. Колдон келсе тамчылатуу менен. Жакшы. Эми бизге бөлүнгөн дагы убакыт тилекке каршы баягы соңуна келип жетти. Ошол себептен сиз мына ушул багытта жалпы билимиңизди, кеп кеңешиңизди жалпы угармандарга биз менен бөлүшкөнүзгө сизге ыраазычылык билдиребиз. Убакытта келгениңиз үчүн. Ал эми кадырман угармандар, биз болсо мына ушул багбанчылык боюнча бүгүн маек курдук. Жана студиябызда багбанчылык боюнча адис Медербек Жанбаев болду. Ал эми Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин